Ассалому алейкум, урматтуу угарманым. Кезектеги таасирлүү баян ыймандуу жана адептүү жигит тууралуу болмокчу. Имам Азам Азиретинин атасы Сабит Азирети жигит кезинде, жаштыктын жаш кезинде бир агын суунун жээгинде даарат алып отурган эле. Даарат алып дубаны окуп, жүзүн аарчып, суунун агымын рахаттанып тиктеп отурган. Суунун бетинде кызыл таптатынакай алма агып келе жатканын көрүп калат. Кооз кызыл алманын бирде сууга чумкуп, бирде суунун бетине чыгып, толкундап агып жаткан сууда калкып келе жатканы Имам Азамдын атасын абдан кызыктырды. Ал алманы кармап алып тиштеди. Бир тиштеген соң алманын даамын билер замат өзүнө келди. Анан: мен эмне кылып койдум? Бул алманын албетте эси бар. Өзүмдүкү болбогон бир нерсени кандай кылып ээсинин уруксаатысыз тиштедим деди. Басырыктан дароо ойгонду да суунун агымын бойлоп жөнөдү. Бир аз жүргөндөн кийин сууга ийилип, бутактарында абдан көп мөмөсү бар алма дарагы өсүп турганын көрдү. Колундагы алманы караса, ошол дарактагы алмага абдан окшош экен. Мен тиштеген алма ушул дарактын мөмөсү экен деп, бактын ээсин чакырды. Анан адалдык сурап мындай деди: бул алма сиздин дарагыңыздан түшкөн окшойт. Суунун жээгинде даарат алып отурган элем. Бул алма агып келе жаткан экен. Мени басырык басып, алманы кармап алып бир тиштедим. Ошондон кийин өзүмө келип, бул алманын ээси болсо керек. Андан же адалдык тилейин, же болбосо акысын берейин деп сизди издеп келдим. Сизден ыраазычылык сураймын. Алманын акысын берейин, же болбосо басырык басып сизден уруксат албай, сиздин пикириңизди билбей туруп кетирген катамды кечиришиңизди сураймын. Жана алманы адалдооңузду сураймын, деди. Эч бир адалдабаймын. Эмнеге менден сурабай, уруксат албай алманы тиштедиң, деди бактын ээси. Адалдык бериңиз суранамын, жалбарамын. Алмаңыздын акчасын берейин, болбосо бир ишиңизди кылып берейин, деп жалбарды Имам Азамдын атасы. 3 жыл мага кызмат кыласың. Ошондон кийин ойлоп көрөмүн, деп жооп берди бактын ээси. Бул алманы адалдооңдун бир чарасы ушул. Азирети Сабит макул деди. 1 секунданын ичинде кетирген катасы алманы уруксаатсыз тиштегени үчүн 3 жыл кызмат кылат, бирок башка айла жок. Бир тиштеген алманын суусун жуткан эле. Муну адалдоо керек. Ал бактын ээси бир топ бай болчу. Имам Азамдын атасы бул шартка ыраазы болду. 3 жыл кызмат кылып, андан соң ойлонуп көрөт. Азирети Сабит бул бакта иштеди. Акыркы күндөрү жакында 3 жыл толгон соң адалданып үйүмө барамын деп ойлой баштады. 3 жыл толгон күнү бактын ээсинин алдына барып: бүгүн 3 жыл болду. Акыңызды адалдаңыз, мен кетейин, деди. Акымды бир шарт менен адалдаймын. 3 жыл өткөн соң ойлоп көрөмүн деген болчумун. Дагы бир кичине шартым бар, аны да аткарасың. Ошондо акымды адал кыламын, деди. Менин бир кызым бар. Көзү көрбөйт, кулактары укпайт, колдору иштебейт, буту болсо баспайт. Эгерде ага үйлөнсөң, акымды адал кыламын. Болбосо жок, деп жооп берди бактын ээси. Имам Азамдын атасы Азирети Сабит макул деди. Тойго даярдык көрүлүп, той берилип, нике окулуп, күйөө бала көшөгөгө кирди. Караса, сопсо бир кыз отурат. Болбойт. Бул жерде бир жаңылыштык бар, деди ал өзүнчө. Же бир айла амал бардыр. Ушундай пикирлер менен атанын алдына барды да: атаке, сиз мага сокур, тили жок, колу иштебеген,
буту жок бир кызым бар деген элеңиз. Бирок сопсо сулуу бир кызды көрдүм деди. Ошондой уулум, деп жооп берди кайната. Менин сөзүмө жакшылап кулак сал. Менин кызым арамга карабайт, ошондуктан сокур. Арам сөздөрдү укпайт, ошондуктан дүлөй. Колун арам нерсеге узатпайт, ошондуктан колу иштебейт. Арам жерлерге барбайт, ошондуктан буту жок. Арам сөздөрдү сүйлөбөйт, ошондуктан тили жок. Булардын баарын сага салыштырмалуу түрдө айткан болчумун. Кызымды сага окшогон бир ыймандуу, Аллахтан корккон, өзүн арамдан сактаган жигитке бергим келген эле. Аллахтын тыюу салган нерселеринен тыйылсын, кызыма жана андан болгон неберелериме арам жедирбесин. Акы укукту билген, ыйманы бекем, сага окшогон күйөө баланы каалаган элем. Аллах сени мага туштады. Сен бир тиштем алманын ширесин адалдыгын каалаганыңда сени жүрөгү таза, ыймандуу адам экениңди түшүнгөн болчумун. Бирок сени дагы сынап көрүшүм керек эле. 3 жылдан ашуун убакыттын ичинде сени сындадым. Сенин кыймыл-аракеттериңди байкадым. Мен каалаган, арзуу кылган сыпаттар сенде бар экен. Ошондуктан бир боорум кызымды сага узаттым. Аман бол, бири-бириңер менен бирге кошо каарыгыла деп батасын берди. Имам Азам ушундай ата-энеден дүйнөгө келген. Имам Азам бала кезинде 3 күндө Кураны Каримди катым кылып үйүнө чуркап барып энесине: "Энеке, бүгүн Кураны Каримди катмы кылдым. 3 күндө Куранды окуп бүттүм" деп анын мойнунан кучактады. "Уулум", деди энеси, "эгерде атаң ошол алманы тиштебегенде, сен бир күндө Кураны Каримди катмы кылган болот элең. Эй Аллах деген, динин сүйгөн тууган, көңүл бур. Бир тиштем алма үчүн 3 жыл кызмат кылынат, аны адалдоого умтулат. Бирок уруксаатсыз, ойлонбой туруп тиштеген алма перзенттин Куранды катмы кылуусун 2 күнгө кечиктирет. Эй ислам пендеси, кыздары үчүн намустуу адеп-ахлак болгон бактылуулар, келип 21 кылымдын мусулмандарына бир карасын. Кыз берүүчү анын зоболосу кандай, канча акчасы бар, үйлөрү, машинасы барбы? Эгерде булар болсо, күйөө бала боло турган жигит кандай болсо да мейли. Арамкор болобу, же бир байдын баласы эле болсо болдубу? Адамгерчилигиң кайда? Тойдон 3 күн өткөндөн кийин сурасаң, мындай деп жооп берет: "Ой досум, сураба, кызымды бир уятсызга берген экенмин. Биздин күнөөбүз барбы? Бизде эмне айып?" дешет. Эй акылсыз инсан, сен тозок отуна түшөсүң. Ошол сага ылайык жаза. Бир тиштем алма үчүн 3 жыл кызмат кылган бир кедейге өзүнүн бир боор сүйүктүү кызын өзү сунуштап, аны алсаң ошол бир тиштем алма адал болот деген бактылуу мусулмандын акылы сенин акылыңчалык жок беле? Ал сүйүктүү кызын сага окшоп бийик, кооз үйү бар, бак чарбагы бар, атак даңктуу, кооз машиналуу бир күйөө балага берүүнү каалаган жок. Ислам дининде бир гана даңк, кадыр бар тараза боло алат. Аллахтын назарында эң кадырлуу, Аллахтан эң көп корккондоруңар. Аллахтан корккон арам адалды билет. Аллах деген милдет укукту билет. Аллахты билген өзүн билет, өзүн билген динин сүйөт. Динин сүйгөн анын шарттарын аткарат. Шарттарын аткарган калкка кызмат кылат. Калкты сүйүү Аллахты сүйүү. Аллахты сүйгөн өз милдетине кайдыгер болбойт. Аллахты сүйбөгөн инсан башына 10 желдет келсе да ал кыла турган ишин кыла берет. Бири рия кылат, бири зына, бирөөлөрдүн намысына кол салат, бири арак ичет, кумар ойнойт, бири бирин алдоо менен алек болот, жалган сүйлөйт,
кардарды алдайт, сопсо мал деп оорулуу малды сатат. Булардын кайсыл бирин желдет кармай алсын. Заман ушундай жаман болду, жашоо ушундай болду, акимдер ушундай, калк ушундай. Ушундай болуусу табигый. Сага окшогон акысын, укугун тааныбаган мусулмандын башына дагы эмне келерин кайдан билесиң? Сен чыныгы мусулман болсоң, Аллах сага жардам берет. Ошону унутпагын.